Караб Таластан келген нарындыкмын деген элдерден ысы көлдүк чүйүк кышы жай менен мына сатам умай энем жаратканым кудайым сен баратамын тарых барактарын жазып таратамын кыймылдай берсем жол узарып булана желбиреп кызыл туу жана күндүн 40 нуру жана коркуткан жерим жок сыйлаган элим бар бул чакыруу сага Кыргызстан калба алга жыгыштан түндүктөн түштүккө карай батышка чыгыштан кара күч менен тырышкан айрылбаш үчүн ырыстан бардыгы ылыгыбыздан ойлон ойгон менин Кыргызстаным эй Агай, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биздин каналга куш келипсиз. Рахмат. Сизде алыстан угуп жүрөбүз. Бүгүн көрүш эгемендүү күнүндө көрүшкө насип эттир. Агай, сиз ошол кыргыз спортунда, кыргыз ошол дене тарбия жана спорт чөйрөсүндө көп жылдардан бери кошкон салымыңызды билебиз. Ошол эле көчмөндөр оюнуна жана башка бир канча жерлерде атыңыз жүрөт. Ошол жөнүндө өзүңүз жөнүндө кыскача жана ошол кыргыз спортуна кошкон салымыңыз боюнча кыскача айтып берсеңиз агай. Рахмат. Биринчиден бүгүнкү майрамыбыз менен куттап кетейин. Эгемендүүлүк майрам бул биз үчүн абдан чоң майрам, биз үчүн бактылык талай. Мекенибизди сүйүшүбүз керек, мекенди баркташ керек, билиш керек. Ошон үчүн майрамыбыздар менен куттап кетейин. Эми спорт боюнча айта кетсем, кыскача айтсам, мен өмүрүм ушу спорт менен байланып келе жатат да. 6-класстан бери спорт менен машыгып жүргөмүн. Убагында анан кийин дене тарбия спорт академиясын бүтүп федерацияда иштеп жүргөндө ошо мамлекеттик дене тарбия спорту тейлеген орган АГСте комитет болчу, спорт комитети кыскача айтсак болот. Ошол жерге жумушка чыгарып алышты. Бул 94-жылы. 94-жылы? 94-жылы биринчи жолу ошо мамлекеттик органга специалист болуп кирип, башында ушу улуттук оюндарды тейлеп жүрдүм. Ошол эки органда, борбордук аппаратта 20 жыл толук иштедим. Негизи спорт системасынын баардык тармагында иштеп, тажрыйба алдым десем болот да. Борбордук аппаратта башында специалист болуп кирдим. Кийин ошо ар бир должносту көтөрүлүп отуруп, акыркы аткарган кызматым ошо орун басарга чейин жеттим. Ал жерде абдан көп жумуштарды аткардык. Көптөгөн революциялар болду, канчалаган алмашуулар болду. Ошо 6 президент менен тең убагында иштештим. Баары менен иштештим. 6 президент болсо канча 20дан ашык премьер-министр, 14 министр спорттагылар менен иштештим. Ошол жерде көп иштеген адамдардын ошо катарына кирем да, андай саналган адамдар. Бардык деп иштен жүрүп отуруп ошондой иштерден өттүк. Башында союз таркаганда абдан эле кыйын болчу. Союз таркап, союздун убагында специалисттер Россияга кеткен. Ошол кезде орус улутундагы, башка улуттагы адамдар да көп иштечү. Кыргыздар азыраак эле, алар кетип, бизге абдан кыйын учурлар пайда болгон. Ошо документациясын кайра топтоп, кайрадан баштан баштап, системаны кайра ордуна алып келиш абдан оор жумуш болгон убагында. Кыргыз элине только жакшылык, анан эми өнүгүүнү каалайм. Мына кыргыздар ушул мондай башты аябай 1000ге жакын кишилөө, аябай малатсы, Агайдын балдары жакшы өтүп турат. Мен вообще эң башы Агайдан баштаган, мен жашоо Американ. Кыргыз элине удачи, ийгилик, кыргыз бакта балдарга да бааны удачи. Данияр бай, интернетте да көп жаштар сурап ошол сиздин 42 жашсызбы, 41-42 жашта ошол ушундай формага кантип келсе болот? Деген азыр правильный тамактарды жегенди үйрөнүп атабыз, наука. Мунун эми наукасы бар экен, көбүнчө мындай фасольдор жеп, муну туура тамактанып, курактар тамак жеп, анан ошол жакшы пландар бар бул ишин. Ден соолукка аябай жакшы. Короче, өзүнүн жакшы мындай ден соолукка керек, тренировка кылам дегенде болсо келеле, жакта жүргөн балдар. Биякта бир пландар бар, биз школа ачкангачы биякта. Чикагодан баштайбыз, анан 4 жаба филиал кылабыз. Биринчи Чикагодан кылсак, анан Агая болсо Гавайга чейин школа кылайын деген план бар. Грек менен джиу-джитсуну аралаштырып салабыз. Жо аз пока давай бир грек менен джиу-джитсуну тренировка кылып атабыз. Анан калган дальше биз пландар бар вообще. Жакшы кыргыз балдар даярдайбыз да, ошондой эле пландар бар бизге.
азыр Данияр Олимпиадага Кыргызстан киректерби, кандай шансы бар? Бизде мурункусунда алтын болбоду. Бул Лос-Анджелес Олимпиадасына. Лос-Анджелесте короче мен данный время 2 баланы көрүп атам. Жана жол менен жоламан эмес. Андан башка 2 баланы будущий олимпийский чемпиондорду Лос-Анджелесте 3 жыл боот. Биз ошо пока мен ставка коюп атам 2 балага азыр. 2 баланы олимпийский чемпион болот. Бирок аттарын айтпайм, секрет. Мы азыр 3 жыл бар бизге даяр. 2 баланы биз олимпиадага научный поток алып келебиз. 2 алтын алып келебиз. Кудай буйруса. Бирок уже потенциал бар, уже материал турат 2. Кудай буйруса. Будущий восходящий звезда турат. Пока аттар айтылбайт. Кыргыз эл бүгүнкү эгемендүү майрамы менен куттуктайм. Силер каларым тынчтылык, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Тынчтылык тынчтык болсун. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу байрамыңар менен. Ассаламу алейкум, ардактуу мекендештер. Бүгүнкү эгемендик майрамыңыздар менен баарыңарды куттуктайбыз. Буюрса элибизде тынччылык, өнүгүү жолундабыз, Кудай буюрса. Майрам жакшы болуп атат. Кыргызстандын эгемендигине карата ошо Спартакиада оюндар болуп. Сиз өзүңүз калыс болдуңуз окшойт, а? Берде келип калыс болуп, биз оргкомитеттебиз бияктачы. Аябай жакшы оюн болду, жакшы көрсөтүштү. Ошо күрөштө, ордодо баардыгы жакшы келип, жакшы даярданышып келиптер. Жакшы манайда баары келип, поддерживать этип, жакшы катышып атат. Баардыгына ийгилик. Рахмат сизге дагы ийгилик. Канча команда алып келдиңиз? 9 команда келди. Булар Семэкспресс 9 команда Чикагода. Семэкспресстен негизи Чикагодан 9 команда келди. Эми көп эле команда келди, бирок Семэкспресс каржылап, жардам берип, мындай жактан колдоп, кубаттап 9 команда алып келдик. Биз жалпы кыз элиси майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул эгемендүүлүк жөн гана майрам эмес. Бул биздин баатырларды эскерүү күнү, биз ата бабаларыбызды эскерүү күнү деп эсептейм. Аталарыбыздын духуна баа берем. Ушул канча кан кетти, канча жан кетти, канча өмүр кетти эгемендүүлүктү алыш үчүн Кудайга шүгүр алып коюшкан экен. Биз жыргап майрамдап жүрөбүз. Спорттук майрам болуп тур, Бирок ушуну сактап, урпактарга өткөрүп берип, ал менен кошо салттуу оюндарыбызды унутпай эч качан алып кетебиз деген ойдомун. Өткен сайыс таркаганда бүт баары чачырады да. Баары чачырады, мамлекет кайра жаңыдан бутунан туруп, жаңыдан иш кылып баштаганда биз ошондой иштерди баштан өткөргөнбүз. Эми Кудайга шүгүр ошончо жыл иштеп, азыркы системага бир жакшы бир өбөлгөлөр түзүлгөн. Азыркы болуп аткан жеңиштер, азыркы болуп аткан спортсмендердин жеңиштеринде биздин бир кандай да бир салымыбыз бар десек болот. Анткени ошолордун убагында нормативный документтердин, мыйзамдардын, ар кандай токтомдорду, спорттук стратегиялык кагаздарды иштеп чыктык убагында ошондой жеңиштер болду. 95-жылы биздин ошол кездеги эң чоң өткөргөн иш-чарабыз Манас миң болчу. Манастын 1000 жылдыгы. Манас миңде биз ошо жерде ответственный секретарь болуп, ошо иш-чараны биз уюштуруп өткөргөнбүз. А кезде ошондой Кыргызстанда анчалык чоң иш-чара болгон эмес. Биринчи чоң иш-чара болгон. Ошол жерде ошондой байгелер сайылган, 8 президент мамлекеттин президенттери келген. Манас миңде ошол кезде биз абдан чоң деңгээлде өткөргөнбүз десек болот. Ошол сыяктуу иш-чараларды көп болду. Мына акыркы өткөргөн иш-чаралар ушу көчмөндөр оюндары болду. Ошол көчмөндөр оюнун уктук. Көчмөндөр оюндарында, 3-чү көчмөндөр оюндарында башкы калыс болуп иштедик. Ал жерде 2,5-3 миңге жакын спортсмендер келди, 87 мамлекет катышты. 35 мамлекеттен калыстар келди, 37 спорттун түрү камтылды. Кудайга шүгүр, ал биз жакшы деңгээлде, бир дагы мындайча айтканда протез жалып болгон жок. Жакшы, аябай жакшы деңгээлде өттү десек болот. Аны ошо дүйнөлүк эксперттер деле айтып атат. Азыркыга чейин ошого катышкан чет мамлекет жарандар деле айтышат. Бир жакшы деңгээлде өткөрө алганбыз. Hi, I'm Tom Benavides coming from Let's Play Soccer here in Mason, Ohio. We had the pleasure of hosting the tournament for the last 3 days. It was fantastic. We saw the soccer side over here, some great games, just some talented players from all over New Jersey, Ohio, Texas, Chicago.
It was a great day of 3 days of soccer, plus they did other events at other facilities. And we got to see some championship games at the end today. The finals, I think, were 2-1 on both games for both the Open and the over 35. So it was a lot of fun, a lot of great cheering on of people. They were fantastic spectators and the players themselves. So they did a great job, and I'm looking forward to seeing it again. Assalamu alaikum mekendештер, Amerikada жашап жаткан мекендештер, Кыргызстандагы мекендештер, баардыгыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азыр биз ушул тапта Агая штатында ынтымак турнири кызуу болуп жаткан учуру, полуфинал оюндар, финал оюндар, манай абдан сонун. Жашыңыз канчада, канча жылдан бери катышасыз, ошону айтып койсоңуз? 2009 ушуну баштаганбыз, футболду 16 жыл болду. Ушул ынтымак турнири. Дагы деле мына формадасыз, буюрса. Машалла, машалла. 44-дөбүз, бирок Буюрса, үлгү болуп, буюрса 60 жашта дагы ойнойсуз, буюрса. To'g'ri elishga bayramimizlar bilan to'g'ri elishga tinchlik, rizq beraka o'lib o'radi. Hozir o'lib joyda bo'ladi. Bundan da yaxshi o'ynab, so'ngchongdagi oldingi dunyodagi oldingi o'lkalarning qatoriga kiradi. Андан тышкары ушу мамлекет үчүн пайда, эл үчүн пайда катары айта кетсем болот. Биз 2010-жылы мамлекет тараптан ВАДА, ошондо допингге каршы дүйнөлүк агентство бар. Ошого мүчө болуп кирген экенбиз, ратификация болгон. Ошондон бери көп жылга чейин мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок, карыз төлөнбөй келген да. 10 жылга чейин. Андан кийинки жылдары ошо бизди кыйнап баштады. Азыр ушундай карыздарды төлөбөсүңөр, силердин спортсмендер чоң мелдештерге катышпайт, Азия, Мирге, Олимпиадага катышпайт деп. Ошол где-то $53,000 карыз экенбиз ошол кезде. Ал үчүн спорт комитети үчүн, мамлекет үчүн ал деле жакшы акча болчу. Анан ошо биздин жетекчилик чуркап жүрүп, өзүм да аралашып чуркап жүрүп, ошону $47,000 биз списать эткенбиз да. Списать этип, ушу мамлекетке спортко дагы жардам кылганбыз. Андан тышкары Кытайда ШОСтун алкагында ал жака доклад менен чыгып, ал жака даярданып жүрүп, Сыкөл оюнда Сыкөл марафонду киргиздик. Бул ошо ШОС мамлекетинин ичинде Кунбинский марафон деген бар, Кытайлардын өзүнүкү. Андан кийин ошо биздин Сыкульский марафон кирген. Ошол убакта орустардын Омский марафону, Питерский марафон, Московский марафон, Алматын марафону, Астана марафонуна кирген эмес. ШОС мамлекетинин ичинен биз ошо биринчилерден болуп ошого киргизгенге жетиштик. Ошол жерден Кытайдан ШОСтун жетекчиси менен жолугуп, Кытайдын председателинин жардамчылары менен жолугуп, алар да ошо спонсорлук жардамды көрсөтүп, жылына ошо $45,000 жардам беребиз деп. Ошондой команда менен барып иштеп, ошондой бир чоң жетишкендикке жетиштик. Азыр ошол эки Сыкөл марафонуну лицензия алган. То есть Кыргызстанда ошо жеңил атлетика боюнча эки мелдешке лицензия берилет. Биринчи ошо бизде олимпийский чемпионка бар болчу, Колпакованын турнири бар. Ошондон нормативди аткарган спортсменге лицензия берилет. Анан биздин Сыкульский марафонго марафондук дистанцияга лицензия берилет. Бул кыргыз спорту үчүн, кыргыз тан үчүн абдан эле чоң жетишкендик. Кыргызстан кандай жасоо жакшы? Эмне болду? Эмне качтың? Эчтеке качкан жокмун, болельщик. Болельщик? Качан кайтасың чоңрекке? Качан кайтасың? Сау болсун иншалла. Баягы ассалам алейкум. Кандай жакшы? Сен эмнесилер, эмне болдуңар? Футболдорму? Финалда азыр. Кол күрөштөрүндө финал ачылды. Экөөнү тең алып барасың. Жакшы. Байрам менен куттап койсоң болот, Кыргыз байрамы менен куттайм. Эгемендүү күнүбүз куттуу болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Бардык спортсмендерге ийгилик каалайм. Азыр буюрса финал болот. Финалга келип, колдоп, коштоп. Бул жерден баягы биринчи орунду алыш эмес. Биздин максатыбыз ортодогу ынтымак. Ынтымак, болгон ынтымак болду. Атак байге келди, кетти, бирде утат, бирде утулат. Самый главный ынтымак. Ортодо травма болбосун. Жигиттерибиз аман эсен болот.
Рахмат сизге дагы. Агайлыктарга чоң рахмат. Ушундай жогорку деңгээлде өткөзүп атышат. Организация жагынан эч кандай кемчиликтер жок, абдан сонун болуп атат. Анан эң негизгиси белгилеп кетчү нерсе биздин ушу жыл сайын чогулуучу кыргыздардын ынтымагы жылдан жылга бекемдеп, анан жылдан жылга жакшырып атат. Былтыркыга караганда быйыл баягы уюштуруу жагы бир топ жогору деңгээлде деп айтсак жаңылышпайбыз. Кудай буюрса ушундай эмебиз жылдан жылга ынтымагыбыз арта берсин. Жалпы атмосфера аябай жакшы, элдердин көңүлү ачык, баары шайыр. Бир бурчта волейбол оюндары, бир жерде футбол, бир жагында күрөш, бир жагында ордо, тогуз коргоо. Эң башкысы бүгүнкү ушул иш-чараны уюштурган, ушул Огайо штатында жашаган мекендештерге, Жаныбек башында турган биздин ушул жерде активдүү жаштарыбызга чоң ыраазычылык билдириш керек. Себеби мындай иш-чараны уюштуруш өтө оор. Мына көрүп атасыңар, 2000ден ашык коноктор келиптир. Ушунун баарын жакшылакай тейлеп, ыр-чыры жок, жакшылакай иш-чара өтүп атат. Кудай буйруса, эгерде ушундай темпте жүрсөк, биздин ынтымагыбыз мындан да бекемдеп, Америкада кыргыз деген элдин атагын чыгарабыз деп ойлойм. Кыргыз элинин эгемендүүлүк майрамы бул Кыргызстанда эле эмес, мына Америка Кошмо Штаттарында дагы кандай белгиленет. Дүйнө жүзү боюнча белгиленет. Бул майрам канчалаган, мисалы үчүн ошол эле күрттөр жүрөт, уйгурлар жүрөт, өздөрүнүн мамлекети, желеги, туусу жок, эгемендүүлүгү жок мындай айткандачы. Биздин эми 7 миллион болобузбу, канча болобуз? Биздин кыргыз элинин ушул эгемендүүлүк майрамы бул биздин улуу жетишкендигибиз да. Анан биз Америка жергесинде туруп ушул майрамды белгилеп, маанай өзүңдүн жериңден, өзүңдүн элиңден алыс жүргөндө бул нерсе биздин духубузду, биздин кыргыздын эмесин, чыныгы кыргыздык духту аябай көтөрө турган майрам да. Ошон үчүн биз дагы бир жолу элди, кыргыз элин жалпы майрамыңар менен деп дагы бир жолу куттуктап кетмекчибиз. Чоң рахмат. Андан тышкары ушу улуттук оюндарга абдан көп иштерди кылдык. Көп спорт улуттук оюндарда системага келишине жардам кылдык. Башка спорттордун, массалык спортторду өнүктүрүү боюнча дагы иштерди кылдык. Көптөгөн иш-чараларды Кыргызстандын ичинде өткөрүп турчубуз. Азыркы учурда бул жакта жашап атыпсыз. Ошол кайра бул жакта убактылуу жашап атасызбы? Качан келдиңиз? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Бул жакка убактылуу эле келгенбиз. Убактылуу келип, бул жак менен аралашып, жашоосун көрүп, турмушун көрүп, өзүбүзгө бирге иштеп жүрөбүз. Келечекте Кудай буйрса 1-2 жыл болобу кайра мекенге кайталып деген оюбуз бар. Бияк убактылуу жүргөн. Бул жакта дагы нагай көрүп атабыз. Бул жактагы Америкадагы кыргыздардын арасында кыргыз улуттук спорт оюндарын өнүктүрүүгө салымыңыз бар экенин билебиз. Америкадагы улуттук оюндарга салымыңыз боюнча айтып берсеңиз. Бияка негизги келген бирден бир себеби ошо спорт тармагында иштеп жүргөндө эле биз улуттук оюндар менен бекем тыгыз байланышта ынтымакта иштеп жүрчүбүз. Анан кыргыз күрөш көчмөндөрдөн кийин аябай мындай таанымал болуп калганда, көп мамлекеттер кызыгышып, өзүлөрүнүн календардык планына киргизип, кыргыз күрөш боюнча көп кызыгуулар болгон. Биз да ошону пайдаланып, Кыргызстанда биринчи жолу кыргыз күрөш боюнча Азиянын чемпионатын өткөрдүк. Ага чейин 3 жолу көчмөндөр оюндарында болду. Анчалык чоң деңгээлге кыргыз күрөш чыга элек болчу. Анан ошол Америкага кетип аткан болуп, ошо эл аралык кыргыз күрөштүн президенти Шамилов Рыскелди мырза Америкага барсаңыз бизге жардам бериңиз, кыргыз күрөш боюнча аякта дагы күрөш балдар машыгат экен, мелдештер болот экен, ошону системага келтирелик, анан Америкага дагы бир официалдуу түрдө чемпионат кылалык, ошол жагынан жардам бериңиз деп дагы суранган. Анан келгенде эле бул оюндарды көрүп, мен да өзүм кызыгып баштадым. Бир сыйра анализ кылдым, кээ бир жерлердин мүчүлүштүктөрү боюнча байкадым. Анан өзүмдүн оюмду сунуштап балдарга
жардам катары берип ошо международный федерация менен ошого биргеликте жазында Американын тарыхында, кыргыз спортунун тарыхында Американын кыргыз күрөш боюнча биринчи чемпионатын өткөрдүк. Биринчи чемпионатка Американын өзүнүн спортсмендери катышты, өзбекстандык спортсмендер катышты. Так негизи Америкада жашап жүргөн кыргыз спортчулар катышты. Бизге негизгиси ошо Америкада ошо официалдык түрдө чемпионат өткөрүш керек болчу. Ошол ийгилик болду, Кудай буйрса. Күрөштү Кудай буйрса жакшы өткөрүп алдык. Азыр награждениясы калды. Аябай мындай кызыктуу болду го дейм. Элдер аябай көп чогулду. Канча штаттан канча катышуучу болду? Где-то 6 штат келди. Ошондон 40тан ашыгыраак, бир аз ашыгыраак болду. Биринчиси Филадельфиядан башталган. Кечке эшикте эле күрөшкөнбүз. Андан кийин матты коюп эметкенде Агаядан эметкенбиз. Ошондо жаңылбашам канча 5 жыл болуп калды го. 5 жыл. Ушул официалдуу түрдө сиз баягы вице-президент болуп дайындалганыңызды билебиз. Ошол официалдуу турнирлер боюнча кыргыз күрөшү ушул жактагы кийин дүйнөлүк чемпионаттарга да катыша алабы? Ооба, Кудай буйрса биздин максаттарды жакшы койдук. Кудай кааласа, эмдиги жылы жазында Чикагода мунусунда өткөргөн атабыз. Экинчи ачык US Open деп коет, эми ачык чемпионат Америка болуп туруп, ошол жерден биринчи номерлерди выявлять этип туруп, биздин максатыбыз көчмөндөр оюну болот. Өзүбүздүн Кыргызстанда болот. Эмдиги жылы Кудай кааласа ошол жака толук команданы алып барганга бир үмүттөнүп атабыз. Урматтуу кыргыз элим, байраңар менен куттуктайбыз. Бул биздин өтө чоң байлык, урматтуу туугандар. Ошону барктап билелик. Баарыңыздарга аманчылык. Рахмат, рахмат, рахмат. Кыргыз Республикабыздын эгемендүүлүк күнү эң сонун кыргыздын ынтымагын бекемдеп ушу спорт иш-чаралар сонун деңгээлде өтүп атат, аябай жогорку деңгээлде өтүп атат. Алыстан 11 штаттан команда келтирип, аябай каймактар кызуу өтүп атат, сонун өтүп атат. Америкада кыргыз күрөшү аябай сонун деңгээлге чыкты. Америкада кыргыз күрөш федерациясынын мына өкүлдөр турат, мына Жакупов Мелис агай, мына Америкада кыргыз күрөш федерациясынын вице-президенти мына ушу киши өнүк туруп атат. Мына кыргыз күрөштү мына ушу кишинин башы менен мына бул жерде кыргыздын башын бириктирип, бул жерде сонун команда иштеп атат. Аябай жогорку деңгээлде өттү. Поздравляю вас всех с Днем Независимости, свободы, процветания нашей стране. Когда приезжаешь на такой праздник, видишь, что наши граждане добились многих высот, действительно радуешься, и какая-то мотивация появляется. Остальным всем желаем свободы, процветания в дальнейшем. И этому каналу большой лайк. Рахмат, рахмат аге. Уютта. Жалпы кыргыз элине эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Кыргыз эли Кудай буйрса кыргыз жери өнүгүп атат. Алдыга кадам коюп атат. Буга Кудайга шүгүр дейли. Кыргыз элинин алдында барыбыздын алдыбызда баарыбыз ынтымактуу болдук. Самый ынтымактуулук болсо өнүгүү дагы бат болуп, барып келсе бат болот деп ойлойм. Ассаламу алейкум жалпы мусулмандар. Рахмат. Сагай штатында бүгүн сонун майрамдык маанай болуп атат. Барыбыз чогулуп, ынтымакта жакшы спорт оюндарын өткөрдүк. Интернацияларга баарына салам. Ассаламу алейкум. Жогорку деңгээлде өттү. Атайын Филадан келип, балет этип баардыгына адам ыраазы болот да мондай тойлорго. Сон өттү. Волейбол, футбол, күрөш. Ялан бакыр өкү үмүтү калды. Сон. Фила бирди алса, Полян бияк баштан, тияк баштан сальтат өтөм дедилер, болбой калды. Экинчи жолу калды. Жакшы. Мына бул оюндарда дагы кыргыз күрөштүн көрдүңүз. Буга чейинки бул оюндарда кыргыз күрөштө 3 эле весовой категория болсо, биз ошо дүйнөлүк эрежеге такап, эл аралык эреженин нормаларын сактоо менен 6 салмакта категорияда өткөрдүк. Бүт баардыгы эреженин негизинде дүйнөлүк талаптар менен болду. Ошол эгемендүүлүк күнү өтүп жатат. Бул жерде Агая жамааты мындай быйыл мындай айтканда очередь Агаяда экен. Жакшы аябай спорттун
мындайча айтканда 10дон ашык түрү болуп атат. Ошонун арасында күрөштү дагы кошуп, аябай бир чоң деңгээлде өтүп жатат. Мындан кийинки ушул майрамдын чоңоюшуна эле жана сиз өзүңүз айтып өткөндөй, ушул майрамды бир дүйнөлүк деңгээлде, кандайдыр бир деңгээлде көчмөндөр оюну катарыбы же бир кыргыз оюндары катарыбы таанытса болобу агай? Ошол жөнүндө оюңуз кандай? Бул боюнча бул Америкадагы өтүп аткан ынтымак спорт оюндары бул аябай жакшы нерсе да. Аябай жакшы нерсе. Буга чейин ушуну баштап, ушуну уюштурган адамдарга рахмат айтыш керек. Анткени ал мекенден алыс болсо дагы ынтымакта бололук, биримдикте бололук, улуттук оюндарды дагы унутпайлык деген мааниде уюшулган да. Биз 2008 келдик да. Силер дагы 2008 келип, биз Филадельфияга түшүп калдык. Анан Алтынбекти издеп, Алтынбек бизди тосуп алган да. Барып, Нью-Йоркко барып, ошол жактан футбол ойноп, ошол жерден таанышып, анан ошондо Агая менен Филадельфия, Искос менен бияк, Чикаго жак, баягы көпүрө болдук да. Бул 2007-жылы белем. 2007-жылы Алтынбектер өздөрүнчө ойногон. 2009 биз Чикагодон матчы эме кылганбыз. Товарищеский матч. Анан мен ошолордун баарын көрүп, Филадельфияга барып Алтынбекке жолугуп, Алтынбек тияктардан мощный, Алтынбек тиякта абдан кыргыз келген кыргыздын баарын тозуп, анан ошол жерден ушундай сөздөр болду да, сүйлөшүүлөр, ар кандай булар менен ойноп карасак кыргыздар бар, анан кел кыргыздар болбойлу, биз Агаяда дагы балдар бар мондай. Ал убакта мына балдар студент болуп келип, биз дагы келгенбиз ошол кезде ойноп жүрчүк. Анан ошентип көпүрө болуп бердик, если честно. А бу жерде спортсмендер бар болчу, Көбөнов, Кенжеев, анан Раматул Таке, талай абабыздар болчу, жаткан жер жайлуу болсун. Анан Нью-Йоркто болсо мына Алтынбектер, Бакуля, Эрнис Байке, Элдар, Эмил Байкелер. Булар да күчтүү, жакшы спортсмен, дзюдоист балдар. Филадельфияда болсо Борис балдар, жана Вольник, Классик, бүт бар чогуу болуп, анан күчтүү болгондон Агаяда дагы спортсмендер келип калды. Мына могу жигиттер дагы кошулуп, улан таланттар болуп, биз биринчи Чикагого ойноп келдик, уландар менен. Улан Шоруковдор жүрбөйбү? Чикаганын командасы. Азамат деген балдар бар болчу. Көп эле балдар. Бая сүйлөшүүлөр болуп, анан ошол ортосунда мына Алтынбек көпүрө болуп берди да, эки жаккачы. Алтынбек көпүрө болуп. Ошондо башталганда бир эки штат бири-бири менен достук оюндан эле башталган экен да. Эки штат башталып, анан 4 штаттын болушуна мына көпүрө болгон Алтынбек да. Алтынбек көпүрө болуп туруп, ушул жерге давай келип бербейсиңерби Алтынбек десем, какой разговор деди. Анан Филадельфияда Сүймөнкул браттар бар болчу. Сүймөнкул, Руслан Мажинов, Сүймөнкул Табалдуулу, Сүймөнкул Табалдуулу деген агаларыбыз. Алар дагы постоянно жума сайын футбол ойноп турушчу. Анан сүйлөшүүлөр болуп туруп, анан бу жерде Бакай бар болчу, Агаяда. Бакай. Баарыбыз сүйлөшүп ушул жерден 2009-жылы августта башталган да. Аштен күлөчүн. Болду. Камерага ошондо Саматбек азыркы күнү канчанчы турнир өтүп атат эсеп боюнча? Биз башында Алтынбектер, уландар болуп, жылына 2 жолу кылбайлы, давай бат-бат жолугуп турбайлы депчи. Августта, анан кийин Ноорузда 2 майрамда. 2 майрамда жолугуп туралы деп 2ден өткөрүп баштаганбыз. Бир 2 жыл ошентикпи? 2 жыл ошондой кылдык да, анан 2009-га уже бар да. Негизи 2008-2009 Ноорузда деген, Нооруздан кийин мындай сөз болгондо, давайте анда деген 31 августка деген Агаяга жалпы жаамат чогулалы, аракет кылалы. Чикагонун жааматыны, Нью-Йорк, Филадельфия. Анан бул жерде деген Агаянын байкелер бар болчу, мынакей Самат байке, Бакай байке, Султан байке дегендер, Жан байкелер. Ошолор кичине өзүнө жоопкерчилик алып, биз силерди конок кылалы деп Филадельфияны, Нью-Йоркту, Чикагону тосуп, биринчи чемпионат жалпы кыргыздар болуп, ушул жерде 2009 өткөн. Агаяда башталган экен да.
Анан Төрт кийин штат. 4 штат чогулганда ошондочу. 4 команда. Как Спартакиада, как Ынтымак кубогунда биз старттын ошондо эме кылабыз. 15 жыл, 16 жыл өтүп атабы? 16 жыл болду. 16 жыл. Азыр бүгүнкү күндө канча штат чогулду? Бүгүнкү күндө азыр Питтсбург жамааты кошулду. Питтсбург баягы күчтүү жамааттарды айтып аттым да эми баягы. Анан Шарлотт, Калифорния, Техас кошулуп атат, Хьюстон. Техас, ушундай штаттар кошулуп, азыр көп эми, кыргыздар көп. Мындай көбүн билген эмеспиз да. Биз Бул негизи чемпионаттын деген негизги мазмуну анан ынтымак. Анан алыс бөтөн жерде жүргөндө бири-бирибиз менен мындай кол үзбөй көрүшүп, сагынычыбызды Кыргызстанда болбосо да ушул жерде сагынычыбызды бири-бирибиз менен таратып туралы деген ой пикир менен чогулганбыз да. Мындай масштабты деген негизи максат болчу. Мына Кудайга шүгүр, канча жыл болуп атат, 3 жылдан жылга күчтөнүп, чоң ынтымак. Чоң. Башында ошо футболдон эле башталганда футбол эле ойногонбуз. Анда 11 кишиден эшикке чыгып жана чоң полялар бар го, мыякта кенен. Ошолорго эле тебишип 11-11ден болуп алып. Азыр эми ондой спорттук түрү бар, Азыр мына 11 11 спорт түрү бар. Мына ошол жигиттер азыр агаян футбол жөнүндө бүгүнкү күндө уюштуруп мына Байкелер айтып кеткендей, башында башталышы ошондой болчу, анан кийин акырындан бизге өтүп, биз дагы быйыл ушул Агаяда өтүп аткан 20-25 ынтымак спорт оюндарынын организаторлору болобуз. Мен быйыл болсо канча жаштары болсо 15 команда болду. Ар бир штаттан чыгарылган. 35 плюс байкелер болсо 9 команда болду. Азыр болсо экинчи акыркы күнү плей-офф болуп калат, ошондой болуп атат. Бардыгы жакшы болуп атат, буюрса. Ассалому алейкум. Майрамлар менен жигиттер. Кандай бара? Жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ассалому алейкум. Майрамлар менен жигиттер, жакшы. Майрамдык кандай? Жакшы, эң жакшы, эң сонун. Ким менен келдиңер бияка? Үй бүлө мененби? Үй бүлө менен. Команда. Ата-эне менен келдик. Волейболго буюрса? Футбол финал. Чикаго менен Иллинойс. Az баштап. Assalomu alaykum. Берек болсун. Ооба, эгемендүү Кыргызстан күнү менен баарыбызды куттайбыз. Барыңарга ийгилик. Эгемендүүлүк алганыбызга Аллага миңнерде шүгүр. Кешак. Ассалому алейкум. Эрбол аке, кандайсыз? Майрамыңыз менен. Ойнодуңузбу? Теннис ойнодуңузбу? Финалга. Канча участниктен? 20дай болду. Жашыңыз канчада? Бир 55ти? 60 жашта финалга чыктыңыз. Кыргызстандын эгемендүү күнү менен куттуктайм. Баарыбыз кырсыктан, апааттан алыс бололу, кыргыз элибиз аман болсун. Өнүгө өсөрөлү, алыс жерде жүрөбүз, бөөдө кырсыктан тышкары. Анан сага окшогон жигиттер көбөйө берсин, сен изиңди баскан, ийгилик жараткан спортто болобу, кайсы тармакта болбосун, бизнесте болбосун, ийгилик жараттыгынын үстүндө болобу. Кыргыз элиме куттуктайм майрам менен. Бүгүнкү ушундай майрам менен бүгүнкүдөй болуп, ар дайым жакшы боло берсин майрамдар. Майрам кандай? Майрам сон болобу. Ассаламу алейкум. Кыргыз эли Питтсбург жамааты. 2 команда жаштар, анан 35 плюс 2 команда келдик. Кудайым буйруса, Аллах насип этсе, бүгүн жаштар 4 саат 4тө Хьюстон командасын утса, группадан биринчи болуп чыгат. Азыр 35 плюс команда Филадельфия менен ойнойбуз саат 12де. Эгер утсак, Кудайым буйруса, группадан 1 болуп чыгабыз. Барыңарга ийгилик. Рахмат, сизге ийгилик. Көп жолу абсолютный чемпион болду кыргыз күрөш боюнча. Абсолютный чемпион болду. Өзүм весимди берген эмесмин. Чыны берген эмесмин, өзүм. 68-74 берген жок. Смело алчым да. Анан мен бирок 100төн ашка күрөшчүмүн. Башка балдар салкы 100 аш менен күрөшчү. Бирок ошондон алып жүрдүм. Мен мактангандай, бирок багы мактанбай эле бул болгон. Артыңыздан азыр балаңыз күрөштү Баяман, Баяман азыр ушул жерге келип. Кыргызча немеси айткандай, кыргызча айтат го. Алма дарагынан алыс түшпөйт депчи. Балам күрөштү. Балам эмнеде 5 жыл берген жок. Ооба. 5 жыл катары. Ошол Баяман деген, ошол менин балам Баяман Эркинбаевдин атынан коюлган. Ошону айтып сурайын дегем да. Баяман Эркинбаевдин атынан коюлган. Кандай болсо да мен күрөштүргөндө
неме болуп жүрдү. Анан бирди алганда, манас миңди алганда мен үйгө келиши аты коюлуп калды. Баламдычы. Байымандычы. Сырда неме коюм, ырымдап коёт. Ал ушул башында азыраак болгон, барган сайын көбөйүп келатат. Бүгүнкү күндө абдан чоң бир масштабтуу деңгээлге жетти. Бул өзүнчө эле бир чоң, мындайча айтканда аянч болду да. Бул жерде жеке эле спорт эмес. Бул жерде ушул жерге келген адамдын баары улуттук оюнда бүт баары кыргызча сүйлөйт. Эреженин баары кыргызча. Бияка келген Америкадагы жарандар бүт баары ушудан кыргызча бири менен сүйлөшүп, бири менен чер жазышып, мекенде жүргөндөй эле бир обстановка түзүлөт да. Андан тышкары мунун программасында дагы өзүнчө форумдар да болуп атат, ар кандай жолугушуулар да болуп атат. Бул абдан чоң деңгээлге чыгып келатат. Бул оюндарды болуп аткан боюнча, оюндарды уюштуруп аткан боюнча эч кандай маселе жаман айтыш болбойт да. Бирок муну системага келтирип коюш керек. Системага келтирип коюш керек. Анткени бүгүнкү өтүп аткан оюндардын мындайча айтканда паспорту жок да, концепциясы жок. Ушундай чоң оюндарга негизи дүйнөлүк талаптар менен, дүйнөлүк эрежелер менен өзүнүн бир концепциясы болуш керек, устав мындайча айтканда. Өзүнүн бир эмблемасы болуш керек, өзүнүн бир чакырыгы болуш керек, өзүнүн бир талисманы болуш керек. Ошондо биздин бул оюндарды Америка толугу менен официалдуу расмий түрдө кабыл алганга. Мисалы ошол эле эмблема менен бул кыргыздардын спорттук оюндары деп Америка эли, Америкада жашаган элдер, дүйнө элдери тааныш керек. Биз келечекте ошол эки нерселерди жасап койсо, мунун элге жайылышы дагы, мунун статусу дагы оюндарды өзүнчө бир олимпиада же спартакиада сыяктуу бир календарный системага кирет. Ошондой бир системага келип калат да. Анткени жанагы эмблема менен бул дүйнөдөгү чет мамлекеттерге жашаган биздин кыргыздарга да таасирлүү болот да. Алар да ушул сыяктуу оюндарды уюштуруш керек. Алар дагы ушул иштерди кылыш керек. Анткени ушул концепциясын бекитип жанагы нерселерди кабыл алса, Американын бийлиги дагы буга туура карашат. Эртең келип бирөө жарым текшере турган болсо дагы сурайт да, биринчи силердики эмне болгон организация, эмне болгон иш-чара, силер кандай саясат жүргүзүп атасыңар Америка жерине келип алып деп. Биз мына биздин өзүбүздүн бекитилген концепция, уставыбыз бар. Расмий түрдө киргизиш керек. Расмий түрдө биз наоборот башка элдерге үлгү болуп атабыз, дене тарбия спорту ынтымакты пропаганда кылып атабыз деп айта турганга жакшы бир иш болот. Ошондуктан азыр менин байкашым боюнча, көрүшүм боюнча ушундай гана нерселерди, документалий нерселерин тууралап коюш керек. Ата оюндун жүрүшү эң жакшы. Аябай сонун. Эң жакшы. Бул жерде көрүп атасыңар, жылдан жылга оюндун деңгээли, масштабы көбөйүп келатат. Күчтүү спортсмендер чыгып келип атат. Бирок бул жерде дагы айта турган нерсе, бул оюнду жалаң эле күчтүү спортсмендерге спортко басым кылбаш керек да. Анткени мешиле жалаң результатка күчтүү спортсмендерге басым кылып отурганса, жөнөкөй келген жарандар катыша албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жанагы үй бүлөлүк командаларды дагы кошуш керек. Башка бир форматтагы жалпы жарандар катыша тургандай бир майрам боло тургандай иш-чараларга айландырыш керек да. Жаш балдардын арасында болобу, аял кишилердин арасында болобу. Ошондо тегиз жалпы кыргыз мигранттарына толук мындайча айтканда катышканга мүмкүнчүлүк болот. Мекенди таанууга бул жактагы. Бул жерде көптөгөн максаттар аткарылып атат да. Жөн эле оюн эмес, бул жерде кыргыз тили боюнча канчалаган маселе чечилип атат. Кыргыз тилин сактап калуу, кыргыз тилин жайылтуу, мекенди сүйүү сыяктуу, кыргыздын маданиятын, каада салтын жалаң ушул улуттук спорт, улуттук оюндарда каада салт, кыргыз тил катуу басым кылынат. Башка стандартный спорттордон волейбол, футбол даякта аябай чоң деңгээлге чыгып кетишти да. Башка улуттук оюндарды ушундай бир форматта кармаш керек. Не расслабляем. Өрт көрүнөр да, көз үстү өрт. Ошо мен дальше продолжаем, жигиттер. Надо, это рвать надо, получать интимакка. Давайте! Спокойно, спокойно, низом. Ай!
бүгүнкү Америкада ынтымак оюну жакшы өтүп, ошол кече кыргыз күрөштөн чемпион болдум. Кайсы салмакта? 76 килограммдан. Биринчи жолу. Бияктагы бир неме ветеран байкебиз утуп алдың, чемпион. Берген эмес эч кимге. Ошо күрөш байкебиз менен жештебиз болуп калды, ошо менен күрөштүк. Разы. Арасында ийгилик, ушинтип ынтымак болуп эле ар дайым жолугуп жүрө элек. Самый главный. Все, рахмат майрам менен. Все, рахмат. Кыргызстанда Жалал-Абадта майрам болуп атат. Бул жакта Агаяда. Агаяда. Биринчиден рахмат Басбек, ушу бүгүнкү майрам күнү ушу Агая жергесинде Америка ынтымак спорт оюндары болуп аткан учурда ушундай интервью алып атасың. Биринчиден кыргыз элинде жалпы жааматты 31-август биздин эгемендүүлүк күнү менен куттап кетмекчимин. Бул эгемендик күн биз үчүн абдан чоң майрам, абдан чоң жеңиш, кубаныч. Эгемендүү болуш өзүнчө бир бактылуулук да. Ошон үчүн биз дагы алыста болсок дагы мекенди сүйүшүбүз керек, мекенди барташыбыз керек. Алыста жүргөн адам мекенди бартап билет. Ошон үчүн биздин ата бабаларга терең таазим. Бизге ушундай мекенибизди, ушундай бейиштей болгон жерибизди калтырып кеткен үчүн биз да ошо ата бабалардын салтын булап, келечекке дагы каада салтты, үрп-адатты, улуттук оюндарды кийинки муундарга беришибиз керек. Ушул иш-чарада, ошол иш-чарага абдан чоң пайдасы тиет. Ошон үчүн ушундай иш-чара болуп турса, мекендин кыргыз эли жоголбойт. Кыргыз эли жоголбойт, баары кенен эл. Келечекке дагы ушундай иштер көбөйүш керек деп ойлойм да. Ошо Эверест боюнча дагы айтып берсеңиз. Бул жерден Америкага келгенде ушу Ордо Федерациясынын жетекчиликтери менен таанышып калдык. Алар да биякта абдан жакшы иш баштап, Ордону түптөп, оюн тигип, иш-чараларды өткөрүп жүрүптүр. Алар менен да сүйлөшүп, алар менен да макулдашып, кичинекей концепция жазып, мындан кийин Ордо оюнун дүйнөгө таркаталы. Ордонун максаты, мааниси абдан терең, философиясы абдан терең. Мындай дүйнөдө мындай оюн жок. Деп анан ошол эки биринчи түрдө чемпионат өткөн Ордо боюнча Американын биздин мекендештердин арасында. Ошол эки кубок алтындан жасалган кубок экен. Ошол кубок эми жөн эле чемпионатта туруп калбасын. Мага жардам бергиле. Мен Деналига, Аляска, Эверест эмес, Аляска. Аляскадагы эң бийик чокку Деналига барып, ошол кубокту көтөрүп чыгайын. Ошол жерде мына кыргыз элинин ушундай Ордо деген оюну бар. Биздин кийинки келечекте ошо Ордо оюнун ЮНЕСКО киргизгенге жардам берет. Дүйнө тааныйт. Биздин кыргыз элине дух берет, күч берет, ушундай деген маани менен алып барып Эдуард Кубатов. Экөөбүз алып барып чыктык. Ошол жерден Деналинин башына чыгып, кубокту көтөрүп, кыргыз элинин ынтымакка биримдикке чакырып, бир Ордого, бир бүтүндүккө биргеликче уран чакырып, ошентип түшкөнбүз. Азыр ошол Ордонун кубогу азыр дүйнөнү айланып жүрөт. Азыр Турцияда ошол жакта иш-чарага даярдап жүрүшөт. Бул да келечекте ошо Ордонун таанылышына, кыргыз элинин ынтымакта болушуна дагы бир жардам тиет деген үмүт. Рахмат агай. Сизди дагы Кудай буйруса Кыргызстанда Ордоңуз чоң, ишиңизге ийгилик агай. Чоң рахмат.